Кербен шаары жыл өткөн сайын жашарып көркүнө чыгып келет. Өткөн жылы Нусупбей эс алуу паркы жасалып, эстелиги коюлса, быйылкы жылда шаардын Ниязалы жана Үмөталиев көчөлөрүнө 352.244 сомдук гүл өстүрүүчү 80 дана идиштер жасалып, алынып келинип, түркүн гүлдөр отургузулду. Бул шаар тургундарын кубандырып жатат. Мына азыр Кербен шаарынын мэриясы Нарматалы Эсеналиевич баш болгон баштап өзү коллективи менен шуну бөлүп, өзү контролдук кылып, азыр 80ге жакын гүл отургузуучу шаардын ичине Үмөталиев менен эки көчөгө койду. Мына эң жакшынакай көрүнүктүү шаар болуп эсептелет. Гүлдөр үчүн атайын тоодон кара топурак алынып келинип, идиштерге салынып, анан гүлдөрдүн көчөттөрү отургузулду. Андан сырткарыда 22.500 сомдук ак кайыңдын көчөтү алынып келинди. Демөөрчүлөрдүн жардамы менен 500 дана роза жана 250 түп кара жыгачтын көчөттөрү тигилип, шаарда жашылдандыруу иштери жүргүзүлдү. Шаарыбыз жакшы, мына бир 2-3 жылдан бери жакшынакай болуп көрктөнүп калды. Балдар ойночу кыш кызындагы жаңы жылда сонун немелер уюштурулуп жакшынакай болду. Азыр минтип гүлдөрдү эгип көрктөндүрүлүп жатат. Бул дагы өзү өнүп, баягы аймактарды өнүктүрүү немесине карата өзү өнүп келатканы ушул жаш шаар болгонуна байланыштуу бара-бара шаар өнүп өзүп, келечекте жакшы шаарлар болуп кетип атыр. Өткөн жылы шаардын борбордук бөлүгүндөгү жөө адамдар жүрүүчү жолдорго бурчаткалар жайгаштырылып оң болгон. Быйылкы жылда болсо бул иш улантылып, андан сырткары 3 километр жол асфальтталып, ички жолдор тартипке келтирилет. Жарыктандыруу боюнча дагы чоң биздин долбоорубуз бар. Даяр долбоор. Буйрса могу тендерлерге уруксат берилсе, аны ишке ашырабыз. Андан сырткары мына асфальт жана тротуарларды брусчаткалоо жана асфальттоо боюнча дагы былтыркы жылы 2 километр ашыгыраак брусчатка жана асфальт тротуар жасоо боюнча жумуштар аткарылды. Быйылкы жылкыга дагы ушу брусчаткалап жана асфальттап тротуар жасоо боюнча борбордук бөлүккө 4 километрге чейинки долбоорубуз бар, даяр. Эшигин көрүп төрүнөт деген нускалуу сөзү бар эмеспи? Анын сыңары шаардын көрктүү жана гүлдөрдүн шаарына айландырууга шаардын тургундары да өз талымдарын кошсо дейт мындагылар. Тагайбек Акматов, Абдумомун Калбаев, Нурболот Мамбеталиев, Аксы району.